сабак. Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар? Силер менен кайрадан көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Балдар, бүгүнкү сабакты эне тили жөнүндөгү ыр-саптар менен баштагым келип жатат. Бирге жүрөм, эне тилин кадырлайм. Бул тил менен иштейм, сүйлөйм, ырырдайм. Башка тилди жаандай жакшы көрсөм да, эне тилин сүйгөнүмдөн жаңылбайм. Демекчи, өзүбүздүн тилибизди барктай билели жана өтүлгөн сабактарды жакшы түшүнүүгө аракеттенели. Кананда балдар, кыргыз тили сабагын баштайлы. Биздин бүгүнкү турган темабыз зат атооштун жакталышы. Бүгүнкү сабакта зат атооштун жакталыш эрежелери жөнүндө билесиңер. Сүйлөмдө зат атооштун жак мүчөлөр менен өзгөрүшүн айырмалап ажырата аласыңар. Балдар, акын деген зат атоошту 3 жакка тиешелүү кылып айтып көргүлөчү. Ооба, ал төмөнкүчө болот. Мен акынмын. Сен акынсың. Ал акын болот. Бул 3 жакка жакталышынан эмнени байкадыңар? Туура, мын мүчөсү биринчи жакка, сын мүчөсү экинчи жакка, таандык. Ал эми үчүнчү жактагы сөзгө мүчө уландыбы? Жок, демек үчүнчү жакка мүчө уланган жок. Демек, мын, сын мүчөлөрү жак мүчөлөрү аталып, жактама ат атооштор менен байланыштуу болот. Жак мүчөлөрү аркылуу зат атооштун 3 жак менен өзгөрүшү жакталышы деп аталат. Үчүнчү жактын жак мүчөсү болбой тургандыгын байкадыңар. Демек, кыргыз тилинде 3 жак бар экендигин билесиңер. Биринчи жак мен, биз. Экинчи жак сен, силер жөнөкөй түрү. Экинчи жак сиз, сиздер сылык түрү. Үчүнчү жак ал, алар экендигин кайталап алдык. Ал эми булар зат атооч сөздөр жекелик жана көптүк санда жакталат. Ал эми булар жекелик сандын жак мүчөлөрү. Биринчи жактын жекелик сандын жак мүчөлөрү мын, мин, мун, мүн. Экинчи жактын жекелик сандын жак мүчөлөрү сын, сиң, суң, сүң. Ал эми сылык түрү сыз, сиз, суз, сүз болуп өзгөрөт. Ал эми үчүнчү жактын жак мүчөсү болбойт. Ал эми булар көптүк сандын жак мүчөлөрү. Биринчи жактын көптүк сандын жак мүчөлөрү быз, биз, буз, бүз жана пыз, пиз, пуз, пүз. Экинчи жактын көптүк сандын жак мүчөлөрү сыңар, сиңер, суңар, сүңөр. Ал эми сылык түрү сыздар, сиздер, суздар, сүздөр болуп өзгөрөт. Үчүнчү жактын көптүк сандын да жак мүчөлөрү болбойт. Эмесе, ушул жак мүчөлөрдү колдонуп, зат атооч сөздөрдү жактоого карата тапшырмаларды аткаралы. Анда окуучу деген зат атооч сөздү жактагыла. Эми текшеребиз. Биринчи жак мен окуучумун.
Биз окуучубуз. Экинчи жак сен окуучусуң, силер окуучусуңар. Экинчи жак сылык түрү сиз окуучусуз, сиздер окуучусуздар. Үчүнчү жак ал окуучу. Алар окуучулар болуп өзгөрөт. Кайсы жактагы сөзгө мүчө уланган жок? Ооба, үчүнчү жактагы жекелик жана көптүк сандагы сөздөргө мүчөлөр уланган жок. Жекелик жана көптүк сандагы жак мүчөлөрдү салыштырып, кандай айырмачылыктары бар экендигин байкадыңар. Туура, биринчи жакка жогоруда айтылгандай мун жана буз мүчөлөр уланды. Экинчи жакка суң жана суңар деген мүчөлөр. Ал эми сылык түрүнө суз жана суздар деген мүчөлөр менен айырмаланып өзгөрдү. Бала, китеп, сүрөтчү, жылкы деген сөздөрдү жекелик жана көптүк санда жактагыла. Бул берилген зат атооч сөздөрдүн бардыгы жакталабы? Эмнени байкадыңар? Ооба, жылкы жана китеп деген зат атооч сөздөр жакталбайт. Анткени зат атооч сөздөрдөн адамдар гана жак мүчөлөр менен өзгөрөт. Анда бала жана сүрөтчү деген сөздөрдү жактайлы. Келгиле анда, бала жана сүрөтчү деген зат атооч сөздөрдү жекелик жана көптүк санда жак мүчөлөр менен өзгөртөлү. Жекелик санда мен баламын, сен баласың, сиз баласыз, ал бала болот. Көптүк санда биз балабыз, силер баласыңар, сиздер баласыздар, алар балдар болуп өзгөрөт. Ал эми сүрөтчү деген зат атооч сөз жекелик санда мен сүрөтчүмүн, сен сүрөтчүсүң, сиз сүрөтчүсүз, ал сүрөтчү болот. Көптүк санда биз сүрөтчүбүз, силер сүрөтчүсүңөр, сиздер сүрөтчүсүздөр, алар сүрөтчүлөр болуп өзгөрдү. Балдар, кийинки тапшырма жак мүчөлөрү уланган сөздөрдү таап, кайсы жактагы сөздөр экендигин тапкыла. Ал илимий ачылыштарды ачкан илимпоз деген сүйлөмдө жак мүчөсү уланган сөз жок. Эмне үчүн? Анткени үчүнчү жактын мүчөсү жок, ошондуктан. Илимпоз деген сөз үчүнчү жактагы зат атооч болот. Ал эми сиз эң мыкты мугалимсиз деген сүйлөмдүн кайсы сөзүнө жак мүчөсү уланды? Туура, мугалимсиз деген сөздө сиз деген жактама мүчө бар. Биз эмгекчилишкербиз деген сүйлөмдө жактама мүчө уланган сөз кайсы? Ооба, ишкербиз деген сөздө биз деген жактама мүчө бар. Келгиле анда балдар, бул жактама мүчө уланган сөздөргө карата талдоо иштерин жүргүзүп көрөлү. Илимпоз зат атооч ким деген суроого жооп берет. Үчүнчү жак жекелик санда уңгусу илимпоз үчүнчү жакка мүчө уланбайт. Мугалимсиз зат атооч
ким деген суроого жооп берет. Оңгусу мугалим. Сиз жак мүчөсү уланган. Экинчи жак жекелик санда сылык түрү. Ишкербиз. Зат атооч ким деген суроого жооп берет. Оңгусу ишкер. Биз жак мүчөсү уланган. Биринчи жак көптүк санда. Балдар, бизге ырчы деген зат атооч сөздү жекелик санда жактоо берилди. Кантип жактайбыз? Кана ойлонобуз. Биз менен кошо Арген менен Арсен дагы жактайт. Кана, кайсы бала туура жактаган текшергиле? Ооба, Аргендики туура. Арсен эмнеден ката кетирди деп ойлойсуңар? Ал эмнени эске алган эмес? Арсен кайсы эрежени кайталашы керек экен? Кайсы жерден жаңылды? Ооба, сен ырчысың жана сиз ырчысыз болушу керек болчу. Демек, балдар, биз дагы Арсендей болуп, сөздөрдү жактоодон каталарды кетирбеш үчүн жак мүчөлөрдү кандай өзгөлөрүн билишибиз керек. Келгиле, балдар, бул тапшырмадан жазуучу деген сөздү жогорудагы эрежелерди эске алуу менен жекелик жана көптүк санда жак мүчөлөрүнө туура туташтыргыла. Кананда текшеребиз. Мен жазуучу мун. Сен жазуучусуң. Ал жазуучу. Биз жазуучубуз. Силер жазуучусуңар. Алар жазуучулар болуп жакталат. Азаматсыңар, балдар. Силер да ушундай кылып туташтырдыңар деген үмүттөмүн. Бүгүнкү сабактан эмнелерди билдиңер? Демек, зат атооштун жак мүчөлөрү менен өзгөрүшү жакталышы деп аталарын жана анын мүчөлөрүн эрежелерин билдиңер. Бардык эле зат атооштор жактала бербей тургандыгын далилдеп, салыштырып, жыйынтык чыгардыңар жана жакталып турган зат атоош сөздөр жөндөмөлөр менен жөндөлбөй тургандыгын далилдей алдыңар деп ишенем. Балдар, сабагыбыз да соңуна келип калды. Бүгүнкү сабакта өтүлгөн жана айтылган эрежелерди эсиңерге бекем сактап, жазуу иштерин аткарууда туура пайдаланып, сабаттуу жаза аласыңар деп ишенем. Эмки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта болгула.